Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Онни топ каналында дүйнө чемпионатында кыргыз спортчуларынын күрөштөрүн көрсөтүүнү улантат. Бүгүн 5 октябрь келемис түнү Айпери Медет кызы чыгат. Кыргызстандык балбан мына 8ден 1 финалдык баскычтан баштады. Анын атаандашы болгариялык спортчу Марьяшкова. Буга чейин бул болгар спортчусун Айпери Медет кызы 2 жолу жеңген. 2019 жылы дүйнө чемпионатында 10-0 эсебинде утса, андан соң былтыр декабрь айында дүйнө кубогунда 5-3 эсебинде жеңип алган, жаңылбасам. Айпери Медет кызы демек бүгүн дагы фаворит. Олимпиада оюндарында эсиңиздерде болсо 5-орунду ээлеп калган. Жада алса финалга чыгууга бир аз ийгилик жетишпей калды десек болот. Бул дүйнө чемпионатында албетте Айпери Медет кызыдан жакшы бир жыйынтыкты күтөбүз. Азыр бутка кирип аракети, бирок калыс ышкырыгын жаңырткан экен. Кече күнү 4 октябрда кыргыз спортчулар ийгиликтүү болду. Өзүңүздөр билгендей Алибек Осмонов коло медаль жеңип алды. Эркин күрөштөн 65 кг салмак чейин биrdikte Ерназар Акматалиев 70 кг күч сынап финалга чыкты. Жана ошондой эле Айсулуу Тыныбекова дагы 62 кг салмак чейин биrdikte финалга чыкты. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу көрмандар, анда эмесе Айпери Медет кызына көрмандык кылууну улантабыз. Алгачкы бөлүктүн жарымы дагы артта калды. Нурбек Изабеков азыр өзүнүн шакиртине жакшы эле бир кеңештерин айтып жатат. Бирок азыр мына болгариялык спортчу эскертүү, 30 секунданын ичинде болгар спортчусу жеңишке, тактап айтканда натыйжалуу бир ыкма жасабаса, упай иштеп таппаса, атаандашына 1 упай берилет. Ал ортодо Айпери Медет кызы артына толук өчкө 2 упай бар, 2-0. Бутунан кармап айлантууну жасай алар бекен, айлантышы керек. Кармады, жакшы кармады. Бүтү аягына чейин чыгарыш керек бул ыкманы эми. Айпери Азамат азыр дагы 2 упай, Азамат дагы айландыруу жасай алабы? Жок, бир аз күчү жетпей калды окшойт. Андыктан калыс жок, дагы айлант, 2 упай дагы айлант. Болушунча тырышып атат болгариялык спортчу. 8-0, дагы бир айлант, бүттү 10-0, урматтуу теле көрүүчүлөр. Караңыздарчы, Айпери Медет кызы өтө ишенимдүү. Бул дүйнө чемпионатында жүрүшүн баштады. 2,5 мүнөттө атаандашын утуп алды. Азамат. Достор, каналга жазылабыз. Кийинки беттештерин дагы буюрса биздин каналга чыгат.